Саламатсыңарбы студенттер? Силер менен биз бүгүн социалдык педагогика предметин баштоонун алдында турабыз. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз девиация социалдык педагогикалык проблема катарында деген теманын үстүндө сөз козгомокчубуз. Силер менен окутуучу Хализат Жумабаева биргеликте болот. Бүгүнкү сабактын планы девиация жөнүндө түшүнүк, девиациянын типтери жана концепциясы, өспүрүм балдардын девиацияга учуроо себептери жана педагогдун жардамы деген пландын үстүндө иш алып барабыз. Бул боюнча менин лекциямды пайдаланасыңар, ошондой эле интернет булактарынан, сайттардан кеңири пайдалансаңар, маалыматтарды алсаңар болот. Сабактын максаты студенттер менен девиация түшүнүгүн чечмелүү. Студенттер девиациянын түрлөрүн аныктай алышат. Девиацияга кабылган инсандар менен иштөөнүн жолдорун үйрөнөт. Сабакта күтүлүүчү натыйжа: студенттер девиация, делинквенция жана кылмыш жүрүм-туруму жөнүндө маалымат алат жана туура тыянак чыгарууга аракеттенет. Өспүрүм балдардын девиацияга туш болуу себептерин изилдөөгө аракеттенет жана девиацияга жолугуу факторлорун үйрөнөт. Девиация эмне? Девиация бул коомдо калыптанып калган жүрүм-турум эрежелерин бузууда ченемден чыккан көрүнүш. Илимде аны девиация деп аташат. Девиациянын түрлөрү. Девиация бул өзү отклонение, чектен чыгуу деп аташат. Анын бир нече түрү бар. Девианттуу, деликвенттүү жана криминалдуу жүрүм-турум болуп бөлүнүп кетет. Анда эмесе студенттер, мен силерге девиациянын түрлөрүнө аныктама түшүндүрмө берип өтөйүн. Девианттуу жүрүм-турум чектен чыгуунун бир түрү катарында социалдык жүрүм-турум эрежелерин бузган балдар, жаштар жана чоң кишилердин тартипсиздигин билдирет. Бирөөнө жамандык издөөгө кастык кылуу, эрегишүү, каяша айтып тил албоо, сабакка барбай калуу, кечигүү, айтпай үйдөн кетип калуу, ичимдик ичүү, баңги заттарды колдонуу аркылуу акыл эсинин кыялынын бузулушу, көпчүлүк жерде өзүн алып жүргөндү билбөө, урушуу, мушташуу жана башка ушул сыяктуулар кирет. Эми деликвенттүү жүрүм-турумдун девианттуудан айырмасын билип алгыла. Бул тартип бузуу адатка айланып, дайыма кайталанып, туруктуу стереотип болуп калган көрүнүш. Бирок кылмыш жазасына тартылууга күнөөсү жетишсиз же жашы толо элек өспүрүм балдар. Деликвенттүү жүрүм-турумдун түрлөрү: инсанды кемсинтүүгө арналган агрессивдүү зордук-зомбулук, кордоо, сабоо, кемсинтүү, өрт коюу, сындыруу жана башка ушул сыяктуулар кирет. Ал эми криминалдуу кылмыштуу жүрүм-турумга укук бузган балдар кылык жоругуу үчүн, ал эми жашы жете элек балдардын жашы жеткен кезде кылмыш кодексинин статьясынын негизинде жоопко тартып иш козгоо дегенди билдирет. Кылмыш иштери эреже катарында девианттуу жана делинквенттүү жүрүм-турумдун негизинде пайда болгон. Девиациянын типтери. Девиациянын типтерине оорулуу кесел адамдар, жөндөмү чектелген адамдар, инвалидтер, мындан тышкары нормадан таюунун негизги типтерине 4 бөлүккө бөлөбүз. Бул төмөнкү таблицага көңүл бурсаңар болот. Дене жагынан, психикалык жактан, педагогикалык жактан, социалдык жактан болуп 4 типке бөлүнөт. Дене жагынан ооруу, начар көрүү, чала угуу, баспай калуу, төкөрлүк, чолок болуу,
сыяктуу оорулар кирет. Психикалык жактан акыл эсинин, аң сезиминин начар өнүгүүсү, тилинин бузулушу, эрк эмоциянын начарлашы, таланттуулук. Андан кийинки педагогикалык жактан билим албай калуу, кесипке ээ болбой калуу, тарбиянын начардыгы менен чектелет. Социалдык жактан жетимдик, ичимдик ичүү, баңгилик, кароосуз калуу, кылмыш иштерине баруу, үйдөн качуу, тартип бузуу, укук бузуу ушу сыяктуу кемчилдиктер кирет. Мындан тышкары экологиялык жана табигый кырсыктарга туш болгондор, согуштан жана эл аралык келишпөөчүлүктөн келип чыккан кагылышуулардан жапа чеккендер, өзгөчө жагдайларга туш болгондор, мисалы үчүн суу ташкыны, жер титирөө, көчкү жана башка ушу сыяктуу муктаждыктардан келип чыккан балдардын жана чоң адамдар кирет. Ал эми өспүрүм балдардын девиацияга учуроо себептери азыркы күндөлүк турмушта өтө көп кездешип атат. Буга өспүрүм балдардын девиацияга учуроо себептерине мектеп жашында окубай калган балдар, жетимдер, кароосуз калган балдар, социалдык жетимдер, баңги жана улуу заттарга берилгендер, укук тартипти бузгандар, кылмыш ишине баргандар кирет. Урматтуу студенттер, биз силер менен айрым девиация боюнча түшүнүктөрдү алдык. Ошого байланыштуу бир канча сүрөттөрдү жөнөттүм. Ошол сүрөттөрдү карап, сүрөттөргө өзүңөрдүн ой толгооңорду жазасыңар. Үйгө тапшырма. Өспүрүм балдардын девиацияга туш болуу себептерине сиңкфейин түзүгүлө. Мектеп жашындагы девиацияга учураган балага социалдык педагогдун жардамы кандай? Өзгөрдүн түшүнүгүңөрдү, ой толгооңорду жазасыңар. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Кайрадан жолугушканча саламатта